5. Өзүн таза кармоо. Раматылык бир чоң устазыбыз эркектерге сабак өтүп жатып, эркекте аялына жасанып түсөнүп, жуунуп, тазаланып, атыр себинип, жыттуу болуп жүрүүсү зарыл экендигин айтып, антпесеңер аялдарыңар күндө Максим Галкинди көрө берип, силерден көңүлү сууп калат дегени эсимде. Чындап турмушта карасак, бизде баары тескери болуп калган экен. Аялдарыбыз да, эркектерибиз да көчөгө башка бирөөлөрдүн көзүнө жасанып, башка бирөөлөрдүн көзүнө таза болот экенбиз. Ал эми үйдө аялдар ачыткы, эркектер шыбоо жыттанып эле басып жүрөбүз. Бир тараптан караганда бул туурадай сезилет. Үйдө ким көрмөк эле, эрден эше күркпөйт. Жуунсаң жуунбасаң ошол аялың, ошол эриң да. Бирок бир аз ойлонуп, логиканы иштетип көрсөң, аял сеники, ал сага жагыш керек. Анын сулуулугуна, сымбатына, көркүнө, мүнөзүнө сен суктанышың керек. Анткени Кудай берген болор болбос өмүрдү аны менен бирге сен чогуу өткөрөсүң. Кошунанын, коллеганын, тойдогу коноктордун жана башкалардын ага эмне тиешеси бар? Эркек деле ушундай. Аялына жакса болду. Башкалардын ага эмне кереги бар? Башкаларга жаксаң сугун артып, суктанып калуусу мүмкүн. Бирок алар менен жашабайсың да. Жашай турган сенин аялың. Демек, эмне кылып болсо да аялыңа жагууга аракет кылууң керек. Жубайлар бири-бирине жалаң жаман жактарын гана көрсөтүп, ал эми жакшы жактарын сырттагылар үчүн сактап койгондой туюлат. Мына ушул тескери түшүнүктөн улам дала үй бүлөлөр бузулуп, дала эркектер жана аялдар жаман жолго түшүп кетип жатат. Орустарда көчөдө бара жаткан сулууга суктанба. Кимдир бирөө андан кутула албай жүрөт деген накылы бар. Дайыма аялыңыздын көңүл чордонунда болуп, ага жагып турууну кааласаңыз, буларга көңүл буруңуз. Биринчи, жумуштан келгенде дароо жуунуп, тазаланып, таза кийим кийиңиз. Экинчи, денеден, колтуктан, буттан чыгуучу жагымсыз жыттарды жоготууга аракет кылыңыз. Үчүнчү, тишке көңүл буруп, оозуңузду дайыма таза алып жүрүңүз. Төртүнчү, чач сакалыңызды тарап, майлап иретке келтириңиз. Бешинчи, жыттуу атыр себинип жүрүңүз. Айрыкча төшөккө жатканда аялыңыздын кумар делебесин козгоп жибере турган атыр себинип алсаңыз, ар жагын айтпай эле коеюн. Дептериңизге жазып, көңүлүңүзгө түйүп алыңыз. Жубайлар сырттагыларга жагуу үчүн эмес, өздөрүнө жагуу үчүн аракет кылуусу керек. Аялыңыз кайсы бир эркектин кийимин же тазалыгын мактап сөз кылса, өзүңүзгө көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Жагымсыз жыт адамдарга да, периштелерге да жакпайт. Аялдардын көбү таза, тыккан эркекти жактырат. Аялыңыздын сүйүүсүн улам арттыруу үчүн узакка созулган окшоштуктан чегиниңиз. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Чачы өксүйүп, кирдеп калган кишини көрүп, Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бул киши үстү башын жууп, тарап алганга эч нерсе таба албаппы, деп кыжаалат болгон. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, намаз, жыпаржыт жана аялдар көзүмдүн кареги дейт эле. Айша энебиз ага Алла ыраазы болсун айтат. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, дигерден кийин аялдарына кирип, алар менен сүйлөшүп отуруп чыкчу. Хафсанын үйүнө кирип, көбүрөөк кармалып калчу болду. Мунун себебин сурасам, Хафса, мен ага бирөө алып келген балды салып, суу сундук берип жатам, деди. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, балды, шериндикти жакшы көрчү. Анан менин кызганычым ойгонуп, савдага барып, Аллахтын элчиси сага келгенде, сиз эмне, магафир жедиңизби? деп сура. Магафир жагымсыз жыты бар урфут деген өсүмдүктүн ширеси. Жок, эмнеге сурап жатасың дегенде, ошондой жытам жатасыз деп айткан. Мен дагы ушинтип айтам, дедим. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, савдага барганда ал магафир жедиңизби деп сурайт. Жок, а эмнеге сурап жатасың? дейт пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Ушундай жыттам жатасыз деп жооп берди. Мен Хафсаныкынан бал ичкенмин, деди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Савда, анда урфуттун ширесин соргон арылардын балы тура, дейт. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мага келгенде, мен да куду савда сыяктуу айттым. Кийин Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Хафсаныкына барганда, ал сизге бал куюп берейинби деп даярданганда, Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жок, мен аны ичким келбей калды, деп баш тартыптыр. Алланын элчиси үйгө киргенде эң биринчи эмне иш кылат деп Айша энебизден сурашканда, ал эшиктен кирер замат мисваги менен тишин тазалайт деп жооп берген. Пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун 10 жыл кызмат кылып жанында жүргөн Анас бин Малик, Алланын элчисинен келип турчу жыпар жытты эч бир мисктен таппадым
деген. 6. Үй оокатына жардам берүү. Көчөдө. Чоң кыз, жүгүң оор эмеспи? Кел мен көтөрүп алайын. Жардам керек эмеспи, чоң кыз? Чоң кыз, кайда барасыз, ала кетейин. Чоң кыз, кел бул жакка отуруп ал. Чоң кыз, чоң кыз. Мындай сөздөрдү күн сайын байма-бай угабыз жана айтабыз. Охо, эркектин баары эле күйүмдүү, боорукер, аялзатынын назиктигин, алсыздыгын сыйлаган джентльмен болуп кеткен го деп ойлойсуң. Үйдө. Баланы 5 мүнөт кармай туруңузчу. Камырым ачып баратат, нан салып коеюн. Колум бош эмес, көрүп турасың го. Мобу диванды жылдырышып коюңузчу. Артын тазалап коеюн. Өзүң жылдырып алчы, шашып жатам го. Мен ооруп калыпмын, баланы бакчадан ала келесизби? Бирдеме кылып алып кет, мен футболго кечип калат экем. Бул жана эле биз аялзатын сыйлайт деп сыймыктанып жаткан эркектерибиздин үйдөгү абалы. Эркектин баары аялына көчөдөгү жат аялдарга сүйлөгөндөй сылык сүйлөп, ошолорго мамиле кылгандай жумшак мамиле кылса гана. Үй жумушунун баарын аялдын мойнуна илип салуу туура эмес. Аял бала карайт, тамак даярдайт, идиш аяк, кир жууйт, кийим үтүктөйт, үйдү иретке келтирет. Билген адамга бул зор түйшүк. Аял үйдөгү убактысынын негизги бөлүгүн бала кароого, тагыраагы баланын тарбиясына жумшоосу керек. Телекке каршы көбүнчө башка жумуш менен алек болуп, бала тарбиясы өксүп калат. Муну эркек да түшүнүшү керек. Жумуштан бошор замат үйгө шашып, үй жумуштарында аялына кол кабыш кылуусу керек. Күндүз кечке жумуштан чарчап, кечинде үйгө келгенде жылуу маанай, жылуу чай, жылуу төшөк көздөн учуп калары бышык. Бирок мунун баарын даярдап, сени падышадай күтүп ала турган каражандар да чанда. Анан ортодо түшүнбөстүк чыгат. Эркек кечке жумуштан чарчаганын, аял бала чака багайын деп ушинтип жүргөнүн бетине кармайт. Аял кечке балдар менен болгонун, үй жумушунан тажаганын айтып, сен үйдө отур, мен чыгып иштейин деп уулугат. Ушундай учкундан жалын тутанат. Аял эрине өчөшүп, үйдү карабай коет. Эркекке кечегиден калган тамактын кырмычыгын кырып жегенге туура келет. Ашканада идишке аралашып баланын памперси жүрөт. Жатак бөлмөдө чачылып, кашыктар менен чынылар жатат. Бир жума мурда чечкен көйнөгү бырышып, дивандын астынан чыгат. 3 күн мурда сасыды деп чечип салган байпагын жыттап көрүп, жытына ыраазы болуп кайра киет. Бара-бара мындай үйдөн эркектин көңүлү калат. Үйдөн кача баштайт. Үйү тынч болбогон эркектин жумушу да ийгиликтүү болбойт. Көңүл көтөрүүсү керек болот. Достору менен болот. Алардын да ар кимисинин жашоосу бар. Тарап кетишет. Жалгыз калат. Көңүл көтөрүш керек. Мындайда жындысуудан өткөн жардамчы болорбу? Ичип алат. Көңүлү көтөрүлөт. Өзүн арстан сезип алат. Мээси айланат. Аялынын кылыгын эстейт. Өч алыш керек. Үйдө күндө жаңжал, күндө ызы-чуу. Аягы жакшылык менен бүтпөйт. Ушага жеткирбөө үчүн аял да, эркек да эртерээк эсине келүүсү керек. Эркек жумуштан канча чарчап келсе да, аялына үй ишинде бир аз болсо да кол кабыш кылуусу кажет. Аялыңыз чай демдегенче баланы карай туруңуз. Же ал бала карап калса, чайды өзүңүз эле демдеп алыңыз. Көйгөй ушул сыяктуу майда чүйдөдөн жаралат жана майда чүйдө менен чечилет. Муну аял заты да туура кабыл алып, туура түшүнүүсү зарыл. Жогоруда айтылгандай, учкундан жалын тутанып кетпөөсү үчүн жок эле дегенде төмөнкү иштерди аткарыңыз. Биринчи, жумуштан келгенде аялыңыздан күндүз үй жумушунан кыйналбадыңбы деп сурап коюңуз. Жооп эки түрдүү болушу мүмкүн. Эгер аял мыкты үй кожойкеси болсо, үй жумушунан кыйналганын эч качан даттанбайт. Анда бул сиздин бактыңыз. Бактыңызды дагы арттыруу үчүн аялыңызды мактап, анча-мынча белек ала келип, көңүлүн көтөрүп коюңуз. Эгер кыйналганын айтып, даттанып, атүгүл былтыңдап таарынып же көз жаш кылып жиберсе, аны жооткотуп, турмушту түшүндүрүп, акыл насаатыңызды айтыңыз. Ага да белек печкек алып келип, бул белек анын күндүзгү үйдөгү эмгеги үчүн болуп жатканын эскертип туруңуз. Экинчи, үй чачылып, тамак түйүнө күйүп, кийимдер жуулбай үйүлүп турганын көрсөңүз, буга ачууланып нерв коротпоңуз. Сиздин нервиңиз жана ден соолугуңуз мындан башкага керек экенин унутпаңыз. Аялыңызга муну жылуу жумшак сөз менен түшүндүрүңүз. Үчүнчү, эркек жалаң гана сыртта иштеп, үйгө келгенде телевизор же телефон менен гана алек болуш керек деген түшүнүктөн оолак болуңуз. Дасторкон даярдаганга, балдардын кийим кечесин иреттегенге, алардын сабактарын караганга жана башка ушундай иштерге кол кабыш кыла бериңиз. Төртүнчү, аялдын үй тирилигин жеңилдете турган техника каражаттарын алып бергенге аракет кылыңыз. Мисалы, кир жуугуч машина, чаң соргуч, эт майдалоочу машина жана башка ушул сыяктуулар. Дептериңизге жазып, көңүлүңүзгө түйүп алыңыз. Көчөдөгү аялдарга караганда, үйдөгү аялга көбүрөөк көңүл буруу керек. Анткени жашоо көчөдө эмес, үйдө өтөт. Аял робот эмес. Эркек аялды мен үй кожойкесимин деп сыймыктана айта ала тургандай даражага жеткириши керек. Үй оокаты эшик оокатынан маанилүү. Үй оокатын тың караган аял сыйга татыктуу. Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм.
Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, үйүндө эмне менен алек болчу деп сурашканда, Айшенебиз ага Алла ыраазы болсун, үй жумуштарына жардам берип, намаз убактысы болгондо мечитке чыкчу деп айткан. Айшенебиз ага Алла ыраазы болсун минтип эскерет. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, силердей эле адам болгон. Кийимдерин өзү жамап, койду да өзү саап, өзүнө өзү кам көрчү. Айшенебиз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун дагы минтип айткан. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун деле башка эркектердей киши болгон. Ал бут кийимин өзү тигип жамап алчу. Мусулмандар Бадыр казатына аттанганда Азирети Усмандын ага Алла ыраазы болсун жубайы ооруп жаткан. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, сен аялыңдын жанында бол деп Усманга казатка чыгууга уруксат берген жок. Айшенебиз ага Алла ыраазы болсун минтип айткан. Эгер аялдарынан бирөө жарымы ооруп калса, Алланын элчиси 2 кул аузуну окуп дем салчу. 7. Жетиштүү каржылоо. Аларга, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деген аяттын ичинде аялдарды каржылоо маселеси да каралган. Никесин кыйып, үйүнө алып келген күндөн баштап аялдын баш калкалоочу жайына, тамак ашына жана кийим кечесине анын ата-энеси жоопкерчиликтен кутулат да, жоопкерчилик күйөөгө жүктөлөт. Аял баш калкалар жери жок калса, жегенге тамагы жок ачка калса, же кийерге кийими жок жылаңач калса, эми буга эркек эки дүйнөдө жоопкер. Мейли эркек өзүнүн ата-энеси менен чогуу турсун, мейли өзүнчө жашасын, анын айырмасы жок. Бирок жатканда өзүнчө жата турган, эс алганда өзүнчө боло турган бөлмөнүн болуусу кажет. Үй өзүнүкүбү же ижарага турабы, мунун да мааниси жок. Кыскасы, аял эшикте калбаса болду. Ал эми тамак аш заманына жана күйөөнүн каражат табуу абалына жараша камсыздалат. Заманына дегеним каатчылык же ачарчылык жылдары бир чөйчөк талканга кызын алмашкан учурлар болгон. Мына ушундай заманда күйөө жартынан же бир чөйчөк талкан таап келсе, аялын татыктуу баккан болуп эсептелген. Азыр заман башкачараак. Ошентсе да күйөө аялын тапкан каражатына жараша каржылаганга милдеттүү. Тапканына жараша ачка калтырбай тургандай тамак аш, азык-түлүк таап келсе, эркек мойнундагы жоопкерчиликтен кутулат. Андан ашыкчаны талап кылган аял акыл насаатка муктаж. Акыл насаат пайдасын тийгизбесе, мындай аялдар турмуштан жазасын алат. Мисалы, үйүндө тамак аш жасаганга жетиштүү азык-түлүгү бар туруп, аны жасап жегенден эригип, кафеден тамактанууну талап кылса, эркек аны кафеден тамактандырууга милдеттүү эмес. Бирок анда-санда аялын сыйлап, эс алдырып кафеге алып барып турса, бул эркектин адамгерчилиги. Кийим кечеде тамак аш сыяктуу күйөөнүн каражат табуу абалына жараша болот. Аврат дене мүчөсүн жаба турган, ысык сууктан сактай турган кийимди таап кийгизүү эркектин милдети. Үйгө кийгенге үй кийими, көчөгө кийгенге көчө кийими болуп туруп, дагы жаңы кийим талап кылса, же элдин аялдарындай нурка шуба, булгары чокой кийем деп чатак салса, аны аткарууга эркек милдеттүү эмес. Мындай абалдан эркек өзүнүн акыл насааты жана хикмат даанышмандыгы менен жол таап чыгып, аялын тарбиялаганга аракет кылуусу керек. Үйдө турмуш тиричилигине тиешелүү чыр чыкпасы үчүн сиз төмөнкүлөргө көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек. 1. Үйдүн өзүнчө болгону жакшы. Эгер ага шарт болбосо, жок дегенде аялдын ал ээн эркин жатып, ээн эркин отура турган өзүнчө бөлмөсү болсун. Мындайда жуунуучу жердин, даараткананын да эл көзүнөн уулак болгону зарыл. 2. Үйгө азык-түлүктү утуру аздан ташыбай, дүңүнөн бир отоло бир айга жеткидей алып келип койгонуңуз оң. Мунун пайдасы көп. Көңүлүңүз ток болот, аялыңыз ыраазы болот. Аялыңызга улам дүкөнгө чуркоо машакаты жоюлат. Утура алгандан бир жолу көбүрөөк алган берекелүү болот. Дүң алганыңыз үчүн баасы арзан болуп, акчаңыз үнөмдөлөт жана башкалар. 3. Бир мүмкүнчүлүгүңүз болуп калганда, аялыңыз пайдасын көп жыл көрө турган кийимдерди, зергер буюмдарын алып берсеңиз болот. Мисалы, көп жыл кийиле турган кышкы пальто, бышык кышкы бут кийим, алтын шакек жана башка ушул сыяктуулар. Муну менен сиз өмүр бою кулагыңыздын кужурун ала турган сөздөрдөн кутуласыз. Бирок бул албетте сиздин каражатыңызга жараша болот. 4. Балдардын кийим кечесин, башка зарыл нерселерин алууда аялыңызга уруксат берип койгонуңуз туура. Аялдардын көбүнө бир нерсе алуу кызык эмес, жөн эле базарды кыдыруу кызык. Балдары үчүн базарга чыкканына ыраазы болуп, өзүнүн көйгөйлөрүнөн алаксып турат. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Жашоосуна нааразы болбогон аялды китептен окуп, кыялда элестетүүгө болот. Бирок турмушта андайлар сейрек кездешет. Аял ийри кабыргадан жаратылган. Анын ийрилигине ыраазы болуп жашоо керек. Аял талап кылган нерсенин баарын таап, аны ыраазы кылган эркек бул дүйнөдө болгон эмес. Бирок аялдын тилин таап, аны ыраазы кылгандар көп. Кайсы элде жүдөө көрсөң айыпты, койгунанда эркегине айыпты. Үйүндө өзүн хан айымдай сезген аялдар күйөөсүн падышадай сыйлай алат.
Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Салман менен Абу Дарданы аларга Алла ыраазы болсун диндеш тууган кылган эле. Алардын мамилеси аябай бекем болчу. Бирде Салман ага Алла ыраазы болсун, Абу Дарданыкына ага Алла ыраазы болсун барат. Барса досу жок экен. Аялы Умму Дарда ага Алла ыраазы болсун чыгат. Ал өңүнөн азып жүдөп калыптыр. Салман анын абалын сурайт. Аялага арманын айтып, тууганың Абу Дарда дүйнөнү чанып, бизге көңүл бурбай койду, дейт. Аңгыча Абу Дарда келип калат. Аялы тамак жасайт. Мен орзомун, сен тамактан ал, дейт Абу Дарда. Сен жебесең мен да жебейм, деп көшөрөт Салман. Абу Дарда оозун ачып тамактан алат. Кечинде Абу Дарда төшөккө жатпай туруп жөнөйт. Салман жатып укта, деп аны жаткырат. Бир аздан кийин дагы туруп жөнөйт. Жатып укта, деп Салман дагы жаткырат. Түндүн акыркы бөлүгү киргенде, эми турсаң болот, намаз окуйлу, деп Салман Абу Дардага уруксат берет. Экөө намаз окуп бүткөндөн кийин Салман: "Досум, Раббиңе бере турган акың бар. Өзүңө бере турган акың бар. Аялыңа бере турган акың бар. Ушулардын ар биринин акысын беришиң керек", деп насаатын айтат. Эртеси Абу Дарда пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун келип, "Мен Аллага берилип ибадат кылып жатсам, Салман мени тыйып, башка насаат айтып жатат", деп Салмандын айтканын айтат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун аны угуп, "Салман сага туура насаат айтыптыр", деп Салмандын айтканын тастыктайт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан: "Алланын жолунда садака берилген динар бар. Кулду азат кылуу үчүн садака берилген динар бар. Жарды жармаштарга садака кылынган динар бар. Үй бүлөнгө жумшалган динар бар. Ушулардын ичинен сообу эң көбү үй бүлөнгө жумшалганы". Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан: "Алланын ыраазычылыгы үчүн үй бүлөнгө берген нафакага сооп жазылат. Атүгүл аялыңдын оозуна бир тиштем тамак сала койсоң, ошого да сооп болот". 8. Тозоктон сактоо. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдар жана таштар болгон тозок отунан сактагыла. Тахрим сүрөсү 6 аят. Бул эркектерге карата Алланын буйругу. Биринчи өзүңөрдү, анан үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла. Тозоктон кантип сактайт? Ал үчүн биринчи кезекте эркек өзү тозоктон корккон ыймандуу болушу керек. Аялын жана балдарын динде кармоо үчүн эркек өзү диндар болуусу зарыл. Эркек намаз окуп, орозо кармап, ууру кылбай, ушак айтпай түз жүрсө, үй бүлө аны көрүп тарбияланат. Сөз менен айткандан иш жүзүндө көрсөткөн балага көбүрөөк таасир берет. Ошондой болсо да, керектүү зарыл нерселерди айтып үйрөтүү кажет. Мисалы, биринчи, эгер аял динден такыр кабары жок болсо, ага келме айтууну үйрөтүп, мусулманчылыкты түшүндүрүңүз. Жалгыз Аллага сыйынуу кандай болорун үйрөтүңүз. Анын ичинде төшөк мамилесинен кийин жуунуу, этек кийүү учурунда эмне кылууга болот, эмне кылууга болбойт деген сыяктуу күнүмдүк турмушта кеңири кездешүү зарыл маселелерди сөзсүз үйрөтүңүз. Экинчи, аялга намаз окууну үйрөтүңүз жана окуусун талап кылыңыз. Эгер өзүңүз үйрөтө албасаңыз, аялдарга сабак берип, намаз үйрөткөн аял кишини издеп табыңыз же курстарга киргизиңиз. Үчүнчү, аялдын жоолук салынып, дене мүчөлөрү билинбегенде кийим кийүүсү зарыл экенин түшүндүрүп, ушундай кийинүүнү талап кылыңыз. Төртүнчү, башка эркектер менен ээн эркин аралашуудан, сүйлөшүүдөн, алар менен эч ким жок жерде ээн калуудан сактануу зарылдыгын түшүндүрүңүз жана ушуну талап кылыңыз. Эркектерге аралашпай иштей турган мүмкүнчүлүк болсо гана иштетиңиз. Бешинчи, тамак аш жасаганда арам жана адалга көңүл буруу зарылдыгын түшүндүрүңүз. Сатып алынган азык-түлүктүн адалдыгына көңүл бурдуруңуз. Алтынчы, тилге тиешелүү күнөөлөрдү, ушак, жалган, кыйбат, каргыш айтуу сыяктуулардын зыянын айтып, түшүндүрүп, улам эскертип туруңуз. Аялыңыз бирөөнү жамандап жатса, аны угуп отура бербеңиз. Жетинчи, эркектин бейиши да, тозогу да ата-энеси болсо, аялдын бейиши да, тозогу да күйөөсү экенин түшүндүрүңүз. Эгер мына ушуларды туура түшүндүрүп, талап кылып, аялыңызга аткарта алсаңыз, мына ошондо аны тозок отунан сактаган болосуз. Аял сөзсүз динде болушу керек. Ал үчүн үйлөнөрдө аял тандоодо жаңылбоо кажет. Эгер бешенеңизге динсиз аял туш болсо, жогоруда айтылгандарды кез-кези менен үйрөтүп, диндар кылуу зарыл. Эгер аялыңыз сиздин айтканды кылып динге берилсе, бул диндүү кызга үйлөнүп алгандан алдаганча жакшы жана сооптуу. Ошол эле учурда кыздарыңызды динде тарбиялаңыз. Аларга үйлөнгөн жигиттер тоодай баледен кутулат. Аялдын динге тартылуусуна ага жасалган мамиле көбүрөөк роль ойнойт. Дил менен эмес, жүрүм-турум, жумшак мамиле менен аялды динге киргизүү жеңил. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Аял диндар болбосо, жашоонун маңызы болбойт. Аялдын көп күнөөсүнө эркек жоопкер болот. Эркек түн ичинде намаз окуп, анан аялына туура жол тилеп дуа кылса, Алла кабыл кылат. Намаз окубасаң тозокко түшөсүң.
деген сөз көпчүлүккө жакпайт. Намаз оку, бейишке чогуу киребиз деген сөз жагымдуу. Эскерткин, эскертүү ыймандууларга пайдасын тийгизет. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Баарыңар кайтаруучусуңар жана кайтарганыңарга жооп бересиңер. Эркек үй бүлөсүнө кайтаруучу, ал ошого жооп берет. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун айтат. Жакын туугандарыңды эскерт деген аят түшкөндө Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун туруп: "О Абдуманафтын уулдары, о Хашимдин уулдары, силер үчүн Аллага жооп бере албайм. О Абдул-Муталиптин кызы Сафия, сен үчүн Аллага жооп бере албайм. О Мухаммадтын кызы Фатима, сен үчүн Аллага жооп бере албайм. О Абдул-Муталиптин уулу Аббас, сен үчүн да Аллага жооп бере албайм" деп эскертти. Анас бин Малик ага Алла ыраазы болсун айтат. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун таңкы намазга жөнөгөндө кызы Фатима менен Алинин эшигин кагып: намазга тургула. Алла Таала менин үй бүлөмдү ыплас иштен сактап, таза болуусун каалайт деп ойготуп кетет эле. Айша энебиз ага Алла ыраазы болсун айтат. Рамазан айынын акыркы 10 күнү башталганда Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ышкырын бекем байлап, аялдарын да түнкү намазга тургузат эле. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Түндө туруп намаз окуп, анан аялын да ойготуп, ойгонбой койсо бетине суу чачкан кишиге Алла ырайым кылсын. Түндө туруп намаз окуп, анан күйөөсүн да ойготуп, ойгонбой койсо бетине суу чачкан аялга да Алла ырайым кылсын. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Эгер эркек аялын ойготуп, экөө түндө 2 рекет намаз окуса, экөө тең Алланы зикир кылуучулардын катарына жазылат.